Эл журт, кыргыз элим, Тайырбек Сарпашевдин Токтогул районуна, Токтогул шаарына жалпы элге тийгизген эбегейсиз зыяны. Мен бүгүн эски камкоско келдим. Азыркы тазалык деп элестетсеңиз болот. Достор, дал ушул жерди Тайырбек Сарпашевдин үй бүлөсү бөлүп, майкаңдап сатышкан. Чөнтөктөрүнө акчаларды кымырып бүгүн мына бардыгын шоколадтай бөлүп сатышты. Алар жыргашты, эл кыйналып атат. Биз бул маселени жөн койбошубуз керек. Анткени Токтогул районунун борбору, Токтогул шаары бул маданий, экономикалык, социалдык жүрөгү ушул райондун. Бул жерде салкынды суу, таза суу, агынды суу, мына тал дарактарды өркүндөтө турган мекеме, ошол эле таштанды таштоочу жайдын мекемеси, асфальт мекеме, жада калса автобекет эртең бир чоң мекеме боло турган болсо, ошонун ушул жерде башкармасы болуш керек. Токтогул эртең эл өсөт, жер чоңойот. Ошондо мына бул биздин стратегиялык мекемебиз болуп эсептелинет. Дал ушул жерден Токтогулдун бардык аймагына тараган жүрөгү болот ушул жер. Бул экономиканын бирден бир көтөрө турган жери ушул жер. Эртең көп кабаттуу үй курабыз дейт. Эмне менен курасыңар? Кайсыл жылуулук станцияңар болбосо, жолбосо саркындуу суу ага турган мекемелерди биз кайсыл жерге коебуз? Бир башкарыла турган жери, анын техникалары, бардык нерселер, бардыгы башкарылып туруш керек бир жерде. Дал ушул камкоз ошого атайын багытталган жер. Бүгүн мына жеке ишкерлер меники бул деп байыркы ата бабабыз атайын куруп берген нерселерди булар унутуп калышты. Мына жүрүңүздөр, мен сиздерге мекемелерди көргөзөйүн, азыркы абалын. Анан өзүңүздөр баа бересиздер. Каналга катталганды унутпаңыздар, лайк басыңыздар, бөлүшүңүздөр. Муну биз жеткиришибиз керек. Бийликтин колуна кол, бутуна бут болуп ушул мекемелерди биз артка кайрышыбыз керек. Мыйзамсыз байган Тайырбек Сарпашевдин үй бүлөсүн баарын жоопко тартышыбыз керек. Достор, бул автобекеттен кийинки экинчи алган мекемесин айтып атам мен. Биринчисин араң күрөшүп, араң алып атабыз. Жүрүңүздөр, баардыгы мен жеринде сиздерди көргөзөйүн. Азыркы акыбалдары кандай, мышы кыйлай турган акыбал, экономикага кандай зыян тийгизип атат, баардыгын көргөзөйүн. Келечекте биз ала турган болсок, миң деген жумушчу орундар пайда болот. Кадимкидей пайда болот. Ушул жерде жөнөкөй кызмат кылган адамдардын баардыгы курсагын тойгузат. Экономикага мындай кадимкидей салым кошулат. Ошон үчүн ушунун тарыхын билген адамдар бөлүшүңүздөрчү, сурайм сиздерден. Кантип эле билбейсиздер эми? Кантип Токтогул районунда бир акыйкат адам болбосун? Бул жерлердин гектар деген жерлери болгон толукта дагы. Кадимкидей ушул жерде иштегендер ока ташын кылган, ошол жерлерден жерлерди алышкан. А бүгүн эмне болду? Бир уч адамдар эле баардыгын талкалап, баардыгын өздөрүнүн чөнтөгүнө салды, казино ойноду, жок кылды. Аны эл кыйналыш керекпи? Ошон үчүн бөлүшүңүздөр, туугандар. Бунун баардыгы сиздерден көз каранды. Колуңуздардан келсе жардам бериңиздер мага. Депутаттарга да жеткириңиздер. Жогорку кеңештин депутаттарына дагы. Мына күрөшөлү да, реалдуу күрөшөлү, реалдуу иштерди кылайлы. Мына достор, ыңгайлуу шарт деген мекеме, менин артымда турган мекеме. 36 000 адам, 6 000 түтүн. Эми жанагы административдик мекемелер, банктар, ишканалар баардыгын кошкондо 6 000ге жетип калат. Жүрүңүздөр анда. Мына Сарпашевдер басып жаткан жерлер, жада калса бул ишкананын аймагына караганда чоңураак деп эсептейм. Карасаңыздар, ушунун айынан мынакей жери аябай тар, техникалар батпайт. Мына караңыздар. Эми дагы бир 3 техника алынып кала турган болсо бул жерде, да 3 техника. Кайсыл жерге коебуз? Кайсыл жерге? Көрдүңүздөр, бунун аймагы аябай тар. Мына ушунун бардыгы залалы мына элге тийип атат. Ошон үчүн жакшылап иликтешибиз керек. Азыр биз жетекчисинен да сурайлы, бул жерде ишкерлерден сурайлы, кызматкерлерден кандай бир шарт болуп атат. Эми караңыздарчы, ушул дагы адилеттүүлүкпү эми? Таркыйган коррупционерлер мондай жерлерди алып алышкан, гектарлап. Ал эми мына 36 000, 40 000 деген адамды камсыз аткан аянтын караңыздар эми. Шарт жок. Кызматкерлер дайыма нааразы. Эртең бүрсүгүнү 50 000ге жете турган болсо, калктын саны 60 000ге жете турган болсо, биз кантип бул бардыгын камсыз кылабыз? Мына көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн мекемелерди артка алыш керек. Сизге мындай суроо берейин деп атам да, илгерки ыңгайлуу шарттын мекемесин билесизби? Жана могул жерде бүгүнкү күндө ушул аймак сиздерге жетиштүү болуп атабы? Жок, бизге беке тар өзүчө. Жетиштүү деле эмес, ошо
Мурунку эмне эле айк? Камкоз. Камкоз. Ошо камкоздун гаражын кенейт башака эме кылса болот. Бизде карабай башка техникабыз батпайт. Батпайт ал. Азыр канчадай техникаңыздар бар? Азыр жаңы жолдо да бар да. Жаңы жолдо баягы биз айлык өкмөт кошулбадык белек. Бияка мэрия кошулганда. Батпай ошол жака да коюп Аяка атасыздар. да коебуз да. Аякта да гаражыбыз бар да. Чачырам болуп калыптыр да. Ошол жакта да гаражыбыз бар, ошол жакта да техникабыз бар. Айыкте бизде айыкте техникаларыбыз, иштеген техниканын баары бийикте. Айыкте только гана жанагы иштебей турган техникалардын баары ошол жакта турушат да. Андан бөлөк техниканын баары бийикте иштегендер. Илгерки бул тазалыктын ордун билесизби? Камкоздубу? Ооба. Ал жөнүндө эмне деп интервью бере аласыз? Эми ал камкоз ал немеге өтүп кетти, менчикке өтүп кеттиби, Сарпашевдардыкы өтүп кетти окшойт. Аны жөнүндө билбейт экенбиз азыр. Кандай кылып алат? Алса жакшы эле болмок, кенейип калмакпыз. Саламатсыздарбы? Ыңгайлуу шарттын аймагы боюнча, анан ичиндеги кызматкерлер боюнча иликтөө кылып жүрөм да. Мунун аймагы канча, анан сиздер конторада канча адам отурасыздар, ушул жөнүндө бир маалымат берип койсоңуз. Бул биздин ыңгайлуу шарттын гаражы менен чогуу 5 сотктай жер да. 5 сотктай жерде биздин конторубуз да ошол жерде жайгашкан. Конторубузда өзү контордо иштей турган кызматкерлер 15 кишибиз. 15 киши кыпчылып ушул жерде отурабыз да. Бул нол кабинетте директор, зам директор, жайыт боюнча адис бөлүм башчы. Анан кийин катуу тиричиликтер калдыктарынын бөлүм башчысы, мен Адилкадыр жетектөөчү адис болуп ошол жерде отурабыз. Жалпы бир 8дей адамды санай бердиңиз окшойт а? Бул жерге кантип 8 батасыздар? Эптеп батып атсабыз, бирибиз иш кылганда бирибиз туруп, бир столго 5-6 адам отуруп алып жазып атабыз да. Ушуну мэр же болбосо жетекчилер көрүп, мындай ойлонуп атабы? Биз кандай бир чаралар көрсөк болот деп. Мындан дагы расширение болот деген имиш бар. Анан эгер расширение болсок дагы здание береби деп. Бул жерге азыр нол тарапка батпагандан бизге жанагындай цеховой отдел керек экен, склад керек экен. Анткени машинелердин тетиктери койгонго склад керек болуп атат да. Бизде эми биз ыңгайлуу шартпыз да. Бизде тырмоч, чыпыргы дегендерди да кое турганга жерибиз жок да. Анан жанында жанагындай цеховой жанагындай тетиктерди жасай турган, ылай турган цех ачылыш керек болот. Ошого кичинекей мына жерге фундамент куруп баштаганбыз, кыш келип калып бүтпөй калдык. Бирок батпай атабыз да. Балдарга да условия мындай жумуштан кийин эс алып отурганга да условиясы жок да. Гараждын ичинде кыпчылып эле. Анан кийин машина мусор менен таштандысы менен кошо бузулуп калат. Аны келип оңдогонго ошо таштандысы менен ушеке коюп алып жытта отура беребиз. Жайкысын. Сонун өнүгүп аткан турбайсыздарбы? Анан бул жерде кичинекей кабинет бар. Көргөзүп берип койсоңуз эгер. Ал жер уктанып азыр обед убагында. Бул жакта 8 экенсиздер, жалпы кидет 8дей. Бул жакта 3кө 3 эле болуш керек кабинет, кичинекей кабинет, ошондо 3 отурушат. Баш бухгалтер, материалдык бухгалтер, анан тендер менен иштеген жетектөөчү адис. Ошо анан бул жерге батпаганыбыз чыгып, сууктун күнүндө суук болот. Контролер кассирлер бар, 8 адам. 8 адам. 8 адам ушеке иштерин неметип, анан көчөгө чыгып кетишет. Жазган жазып, көчөгө чыгып акча жоготушат да. Мына жерди көрсөңүздөр, ушул жерге пескоблоктон түшүп фундамент орнотуп койдук. Ар жагына кухня салганбыз, кичинекей ошо балдар обедте келип тамак ичсин деп. Анан бул жер ошо цех болмок. Цех, анан склад болмок да. Ошол аябай тар. Машинелерибиз батпайт. Жарым машинени эптеп айыл өкмөттүн гаражына отурумдук коюп койгонбуз. Айыкты бузулуп калган, анан отурумдук пайдаланбаган машинелер ошол жерде турат. Анан жана 8 адам бир убакта сүйлөгөндө эмне болот деп элестетип атам да мен кабинетиңиздердечи. Күтүп турабыз, бирибиз эметкенде тигин маселеси бүткөндө кийинкиси менен сүйлөшүп. Мисалы директорге өзүнчө кабинет бериш керек да өзү негизи. Азыр директорго бир киши келип калды деп коюңуз, бир депутат. Ал кечке чейин сүйлөшсө, сиз ошондо иш кыла албай каласызбы? Өзү кызматкерлер, сиз да кабыл аласыз, бир отчеттор жазасыз, бир аласыз. Ошо отвлекать этип, баягы эмеңди оюңду бузуп коет, пландарың бузулуп кетет, бир нерсени жазайын деп кээ бирде элдер келип эметкенде, кээде айырга 20 кишиден ашык киши келип
маселе козгоп калышат. Анан Жүрөгүңүз айланып кетпейби ошо күндө? Айланганда айланат да. Анан эмне кылалы, айла жок да. Айла жок, ошончо киши ошол жерде директорго өзүнчө кабинет болуп, мага өзүнчө кабинет болуп эметкенде иш жакшы болмок. Ишиңизге ийгилик сизге. Рахмат. Макул. Рахмат. Көрдүңүздөрбү, достор? Жада калса кызматкерлер дем алганга, сүйлөшкөнгө шарт түзүлбөй атат. Анан каякта өнүгүү? Өнүгүүнүн өзү да жок. Ошон үчүн биз комхозду алышыбыз керек. Ким болбосун алышыбыз керек. Ал биздин райондун өзөгү, шаардын өнүгө турган чоң детонатору ошол жер. Жүрүңүздөр, анда кийинки ишканага кеттик. Мына достор, бул мэриянын экинчи мекемеси, суу канал мекемеси. Мына кадимкидей эле азыр комхоздун бул бир кичинекей боорунда. Эми канча соттук билбейм, жүрүңүздөр, чогуу көрөйлү. Мына көрдүңүздөрбү, бул жерде ошол кароолчулар турган жер, анан мынакей могул аянт эле. Канча бир техникасы бар. Эми азыр техникалар да жумушта экен. Бузулганы бар, башкасы бар. Эми штат чоңойот дегендей. Карасаңыздар эми мына жерде тыгылып калат эми. Анан жана экинчи фаза деп азыр кредитке да акча алынган атпайбы? Мына ошол жакта бөлөк жактан да келишет компанияларчы, ошолор дагы бир жумуштар жүргүзөт да. Анан эми дагы кошумча бир жумуштарды ачайын десе, эч жер жок мына. Могул жер менен бүтүп атат. Жада калса мындай ремонт кыла турганда жери жок. Мындай бар го, подъемник деген бар, көтөрүп бир нерсе кылыш керек эле. Жумушчуларга мындай эс ала турган, жада калса бир билбейм эми бир нерселерди уюштурса болот да. Көп нерселерди уюштурса болот да. Мына ушул мекеме илгери ушул суу канал болгон кадимкидей. Мына могул тосмолор бардыгы ачык эле болчу. Буларды да тозуп коюшкон. Эгерде ачык болбосо дагы мындай бөлүнгөн, бирок бардыгы ушул мекемеге карачы да. Андан сырткары мына мунун аркы жагы дагы бул жакка караган мекемегечи. Бүгүнкү күнү карабайсыздарбы? Бул жерде бир кароолчу болгон киши эле бул жакты бөлүп алып, өзү каалагандай эле. Анан кийин бардыгын мындай кылып, биякты короо жай кылып, кадимкидей эле бир оокат кылып алган мындай. Караңыздарчы, ушундай да кандай болсун эми? Биз качан эми өнүгөбүз эми? Мынтип жүрсөк биз качан өнүгөбүз? Ошон үчүн комхозду ордуна кайтарышыбыз керек. Бул жактан кадимкидей бир чоң жумуштар жүргүзүшүбүз керек. Ушунун алкагында мэрлер иштеш керек эле да. Мына сиздерге баарын көргөзүп атам. Урматтуу Тайырбек Сарпашев, көрүп алыңыз мынакей. Сиз алда бир туугандарыңыздын баарын айтыңыз. Элдин убалына калбасын. Мен мына экономиканы келечегин көргөн депутат катары өнүкпөйт. Залал кылып атасыңар. Өткөрүп бергиле, жолбосо биз соттошуп болсо да утуп алабыз. Анткени мыйзам бускансыңар. Мыйзам бусканыңарды да көргөзүп берем, мыйзамсыз байыганды да көргөзүп берем. Бардык юридикалык жак менен да көргөзүп берем. Муну азыр биз бийликке жеткиришибиз керек. Эми ушуну алыш керек эми. Канча жыл болду эми. Муну аким, зам аким дегендер иштеш керек эле да ушул жаттачы. Ошон үчүн иштей албайсыңар, бергиле да анда. Орундар бергиле, иштегендер келсин. Ушул маселелер коёйлу биз, аягына чыгайлы. Кичине мындай жашоо турмушту өзгөртөйлү да. Ушундай жагдай. Бүгүнкү күндө сиздин ишканада канча спецтехникаңыз, негизи эле техникаңыз бар, анан ушул суу каналдын азыркы турган аянты канча? Бул жерде азыр бизде 6 техника бар, элге кызмат кылган, 3 экскаватор, анан балдардын машинасы бар, КАМАЗыбыз бар, манипулятор бар. Анан элге кызмат кылып атабыз ушу техникалар боюнча. Анан жердин аянты азыр кызыл китептен карабайынча мен точно немеге билбейм да. Болжолдоп эми бир 7-8 сотукко дейм, 10 сотук деп коелучу. 15дей бар. Эми кандай болот атат азыр иш алып барууңуздар? Ушу аянт чоңбу же кичинекейби же тарбы же жетиштүү? Жок, эми бул жерде көзүңүздөр көрүп тургандай тардык эле кылат бул жердечи. Дагы бир экскаватор турса бул жерге турганда уже оосук келип калып атабыз да техникалар. Негизи жерибиз кенен болгон жакшы болмок. Гараждарыбыз болуп, айланып чыкпай болуп. Азыр бир техниканы жылдырыш үчүн экинчисин чыгарабыз да, мисалы үчүн. Тар. Андан сырткары башка техникалар келип калса, келечекте бир дагы башка техника алабыз деген ойлор барбы же? Дагы бир ишкана курабыз деген, эми чоңоёбу деген сөз да, мына кыргызча айтканда. Буюрса экинчи фазанын документтери бүтүп калды. Ошол экинчи фазанын негизинде дагы 5 техникага жазганбыз. Алай келип калса такыр эле батпайт чындап эле. Эмне чара көрөсүңөр аны? Эми
негизи жер аянтыбыз генезиде жакшы болмок. Анан азыр бул жерде мурун элдер айтып атышат, бул жак могу турган жерлердин баары водоканалга тийиштүү болсо депчи. Балким мурун сатылып кеткенби, азыр мына пескоблок менен тозуп алып, мына жака үйлөр курулуп калган да. Анан техникалар келсе батпайт. Сиз эми орун басар катары ушуга кандай чара көрүп атасыз? Мэрге айттыңызбы же юрист жалдап иш алып барып атасыздарбы? Ушу жөнүндө кыска бир маалымат бериңизчи. Бул жерде азыр биздин кызыл китепте ушул турган участкелер турат да. Эместечи, анан эч кандай пока что реакция кыла элекпиз. Анан буйруза азыр баарын алып атпайм. Келип калат деген үмүттөбүз. Үмүттөнүп отуруп өзүңөр. Могу жерлерде көргөзүп берип койсоңуз, сиздер үмүттөнүп бунун баарына камчы кыдыршайыш жүгүрүш керекпи? Могул жерде да немелер куруп калыптыр да, ашканаларчы. Анан бул сиздердин аймакка кирип келип калыптыр. Буларды кандай түшүндүрүп бере аласыз? Бул жерлер эми кайсыл бир убактарда сатылып кетиптир. Аны мага чейин, биздин жетекчиге чейин деле сатылып кеткен учурлар экен да. Булардын кызыл китептери бар. Эми ошого жараша аракет кыласыздарбы? Негизи кандай кыласыздар? Мэрге айттыңыздарбы бул жөнүндө? Бул боюнча жер боюнча эмес, именно здание боюнча кайрылганбыз. Мурунку мэрге кайрылганбыз. Анан кайрылсак ал экинчи фазанын эми, то есть биринчи фазанын экономикасы боюнчачы. Экономикадан арткан акча боюнча зданияны куралы чекеге деп. Анан ал жака азыр суу түтүгүн курдук бирок. Анан эми экинчи фазанын негизинде буйруза зданияга да кошо пландаштырып атабыз. Ал жака туруп калса эми балким гараждар менен болот, техникаларга турганга жер действительно тар. Анан балким мурункудай болуп камкоз кошулуп келип калса бизге аябай эле жакшы болмок. Өнүгүүгө ошол мындай шарт түзмөкпү негизи? Ооба, албетте. Рахмат анда сизге. Мен суроолорума жооп алдым окшойт. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин катталуучуларым, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушул камхоз мекемесинин жоктугунан биздин ишканалардын мындай жери тарып, иштөө мүмкүнчүлүгү чындыгында азайып атат да. Мына азыр мен эки ишкананын тең башчыларын, орун басарларын бардыгын бир сыйра сурадым, кызматкерлерден сурадым. Чындыгында ал жер бизге өтө маанилүү. Сиздер болсо менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Өзүңүздөрдүн маалыматыңыздар болсо, кошумча алымчаңыздар болсо комментарийге калтырсаңыздар болот. А биз болсо күрөштөрдү улантабыз. Сарпаштын аягына чыгып, сарпаштарды жоопко тартып болсо дагы камкозду артка алышыбыз керек. Көрүшкөнчө.